Салам достор, кандайсыздар? Бүгүн силерге атайын ушундай интервью алуу максатында менин project менеджерим жана 3 жылдан бери менин оң колум болуп келе жаткан Алия айымды чакырдым. Жана сиздер билесиздер, project деген ким экен, командада иштеген кандай экен, кандай жоопкерчилик болот экен, жана зарплаталар канчадан канчага чейин примерно. Алия, саламатсызбы? Канча жаштасыз? Мен 27 жаштамын. 3 баланын апасы болом. Кундуз Таштанованын жанында 3 жылдан бери кошо жанында жүрөм, иштеп жүрөм. Получается, бул бардык нерсени с маленьких ступенек чогуу өтүп келгенбиз да. Убагында Алия менен биз эч команда жок, Алия экөөбүз эле баарын кылып койчубуз да. Бүт бардык жумуштарды өзүбүз эле аткарып койгон күндөр болгон, чогуу баштаганбыз. Ошон үчүн Алия азыр менин бардык командамдын үстүндө project менеджер болуп, руководитель катары турат. Айтсаңыз, project менеджер деген ким, жана ушундай Инстаграмда иштеген эксперттер менен иштешкенде кандай болуш керек? Кандай мына жаңы мындай үйдө отуруп, балдар менен отуруп Инстаграмды билбей айымдарга кандай бир мындай эме бере аласыз да? Вот СММди окуп атышат да азыр айымдарчы. Project менеджер деген ким? Өзүңүздүн абалыңыз, канча балдарыңыз бар, кандай үй бүлөдө турасыз? То есть сиз деле келинсиз, канча балаңыз бар, күйөөңүз, кайнене, кайын журт менен турасыз? Кантип жетишесиз, ошо жөнүндө айтып берсеңиз. Эң негизгиси, любой жумушта баштаганда эң астынан өйдө жака экологично көтөрүлүш керек да. Анан project менеджер менен жөнөкөй менеджердин айырмасы бар. Ооба, project менеджер бул ответственность көбүрөөк болот и бүт иерархиянын үстү жагында турат да, потому что бунун баарын, процесстин баарын контролдош керек и внутрянканын баарын билиш керек. Любой жакта, любой ситуацияда мындай форс-мажорлор болот да, и именно project менеджер ошол ситуацияга подстраиваться етип и может заменить любой кирпичик, который, возможно, сломается или что-то случится. То есть ты должен знать всю структуру. Өзүм жөнүндө мен 3 баланын апасымын, уже айтып кеткендей эле, күйөөм бар, ооба, кайнене, кайната менен турабыз. Сокулукта турасыңар? Да, Сокулукта турабыз. Барына жетишкени аракет кылабыз. Болбой эле где-то что-то все-таки не так болгон күндөр деле болот, бирок баланска алып келгенге аракет кыласың. Анткени Кубанычбековна менен жүрүп, уже көп психологдор менен деле иштешип, өзүңдүн да тайм менеджмент, өзүңдүн да убактыңды дисциплинага кошуп алып келесиң. Балдарыңыз канчада? Жана бир күндүк мындай режимиңизди айтып берсеңиз. Балдарым 6 жашта, 4 жашта и 2 жашта. Самое основное — это подъем, наверное, и отбой. Подъем — это 5:45, 6:00, а отбой в 10 часов. В течение дня мен до обеда основной жумуштарымды бүтүрүп алам, а после обеда мен уже домашний жумуштарга киришем, да. Также есть разные форс-мажорные ситуации, когда мне пишет шеф и говорит: буну кыла срочно. Если я кому-то доверяю, мен аны бирөөгө делегировать этип коем. Если я в этом вопросе кому-то не доверяю, өзүм откладывать этип өзүм эле жазап коем. Кундуз Таштанова менен иштешкенин өзгөчөлүктөрү кандай болуш керек? Мисалы үчүн көбү менин командамда иштегиси келет да. Анан ошондо кандай айымдар бизге келет, дал келет? Кто нам подходит? Биздин командага дал келүүчү айымдар — это эң биринчиден жоопкерчиликтүү, дисциплинасы бар айымдар. То есть бизге анан мындай холодный ум менен айымдар дагы керек да. Потому что бизде эмоциональный эмес. Да, эмоциональный эмес. Потому что эмоциональный. Да, шефибиз өзү эмоциональный, биз ары жактан дополнение болуш керекпиз да. Эмоцияга белдирбей и түшүнүктүү айымдар болуш керек да. Анткени андай мындай өйдө ылдый болот дегендей, подстраиваться этип гибкий болуш керек. Ошондо кандай мындай биз навыктары болуш керек, кандай сапаттары болуш керек командага биз алыш үчүн? Мына азыр деле бизге мына жетишпей атат, Эң биринчи сапат — это вот ответственность, а также это быстрота, экспресс. То есть, когда ты что-то просишь сделать, это надо делать экспрессом. Не затягивать это. Да, это если мы говорим экспрессом, это не значит, что надо эптеп жазап кутулганы, это надо нормально, качественно сделать. Кандай сапаттарына көңүл бурасыз? Адамдык сапаттарына. Эң биринчиден бул честность, наверное. Ар бир адам өзү менен өзү честный болуш керек.
анан ошондо, наверное, аудиторияга, командада келет болуш керек да. Азыр мына СММ курста окуп аткан айымдар кандай зарплаталарга туш боло алат? Мисалы үчүн биздин командага келип стажировка өтүп, может бизге деле азыр мына керек, мисалы үчүнчү карасак бизге СММдер дайыма керек, биздин эксперттерге керек. Анан ошондо получается бир мындай практика өтүп туруп өзүн көрсөтө алса, өзүн көрсөтүш үчүн ошол эксперт аны жактырып алып калыш үчүн кандай сапаттар болуш керек? Креативность, зарплаталар канчадан канчага чейин болот? СММ айымдар, СММ специалисттер азыр көп, бирок ошо СММ это уже старый, это уже неинтересно деп көбү окубай калышты дагы, и ценностьти билишпейт да. На самом деле СММщиктер ооба көп, бирок сапаттуу СММщиктер аябай аз, качественно иштегендер. Эң биринчиден ошо Кундузай айым айтып кеткендей эле креативность керек, и убактыңарды туура бөлүп, то есть бул жумушка сиз дагы ответственно келиш керексиңер да, то есть үйдө отуруп эле иштейм дегениңер менен силер өзүңөр рабочее пространство болуш керек, өзүңөр фокус коюш керексиңер, убакытты бөлүп, клиентке дагы өзүңүзгө дагы ыңгайлуу кылып туруп подстраиваться этишиңер керек. Эң аз айлык дегендер бул 5.000ден өйдө кетет да. Это только жаңы баштап аткан СММщиктерге. И там уже, например, клиент менен жолукканда сиз өзүңүздөр план түзөсүңөр, договор түзөсүңөр, сөзсүз между собой, между клиентом и СММ специалистом, и кандай жумуштарды аткарасыңар тоже надо сразу заранее это все обсуждать. То есть, например, такие вопросы, как рекламаны мен кетиремби же таргетолог жалдайбызбы, же мындай, например, какой-то бир курсту запуск кылдыңар, мен аяка куратор болуп кирбейм же куратор болуп киремби, мен только СММщикмин же тиякты да биякты да мен алып барам, бирок дополнительная оплата деп сүйлөшөсүңөр да. Эти такие нюансов много, бунун баарын биздин курстан окуп бүтсөңүз болот. Анан биз мисалы үчүн практикада практикага биз ала алабызбы азыр каалоочуларды? Практикага ооба алып атабыз, кече күнү эле алдык 4 айымды. 4 айымды алдыңарбы уже? Да, алдык. Уже я взяла, например, выделяющийся айымдардын номерин сразу эле мага жиберишет, и там мен уже жөнөтөт, өздөрүн көрсөтүш керек, дайыма тапшырмаларды да, аткарышып. дайыма тапшырмаларды аткарган айымдар жана креативность бар болгон айымдарды сразу эле мага номерлерин жиберишет, и там уже биз жогоруда турган проекттерге кошобуз ал айымдарды практикага, и многие уже в дальнейшем сотрудничествого калып калышат. За оплату. Өзүнөн да зависит этет тоже, анан да, шыгы бар болсо. Колун набивать этиш керек да, элементарно, практика кылыш керек. Практика кылыш керек, анан өзүн жакшы көрсөтө алса, биз аны командага алышыбыз мүмкүн. Албасак дагы жумуш болгондо эксперттерибизге, продюсирование дагы СММщиктер керек болгондо, ошто болобу, Караколдун, мисалы үчүн мына Караколдун СММщик керек азыр, мына биздин квантовый психологубузга. Бишкектен дагы бизге мына орус тилдүү керек, кыргыз тилдүү керек. Ошон үчүн өзүңөрдү көрсөтүш, окуп аткан маалда эле өзүңөрдү көрсөтсөңөр, жана практикага келем, хочу, кылам деп өзүңөр дагы эметсеңер, албетте сөзсүз түрдө болот. Ай сайын бир айда бир жолу набор кылганда нам минимум 15 СММ специалист керек да. Анткени бизде жогоруда турган проекттер өйдө жана айтып кеткендей эле СММ адистери керек, баарына керек, и баары эле биринчи практика алып туруп андан соң иштеп кетет да. Ошондой эле Кундузай айым айтып кеткендей, бизге СММ специалисттер региондон да керек, анткени региондон окуп жаткан айымдар дагы көп, региондон онлайн форматта иштешип жүргөн айымдар дагы көп, ошондой эле Россиядан деле иштешип жүргөн айымдар көп. Ошондуктан сиз кайсы региондо болосуз, кайсы эмнеде болосуз, сразу бизге жазыңыз. Если вы выделяетесь, мы возьмем вас на работу. Рахмат. Анан Алия, кандай негизи Кундуз Таштанова менен иштешүү кандай? Минус жана плюс жактары? Плюс жактары это когда она требовательная, то есть, например, герки, как бы сказать,
шефтер могут дать обязанности и не требовать, да, и ты можешь лайф жашооң менен кетип каласың, можешь не делать. Здесь такого не будет. То есть у нас у всех есть требовательность, у Кундуз Таштанова есть требовательность на 200%. Минус жактары это, наверное, шашма жагы, да. Это и минус, и плюс жагы, да. Она быстро действует, но иногда она может открыть, например, что-то важное мы им отправили, она может открыть, просмотреть, сказать окей, а потом просто забыть, что это было уже. Ну, шаш, пушуп, короче, ачып и забывает, да. Это, наверное, единственный минус. А также плюсы. Кундуз Таштанова всегда своевременно выдает зарплату. Никогда не бывает, чтобы она задерживала даже там на один день, да. Она всегда старается выдавать раньше, никогда не бывает в долгах. Она, если она видит у сотрудника какую-то личную, например, проблему или еще что-то, либо психолог-то подключаем, или же отправляем на отдых, потому что нам нужны сотрудники на положительных высоких вибрациях. Ооба, буюрса сонун дагы канча акчалар тапса болот? Бир баракчаны вот жаңы баштап аткан СММ адиси канчадан өйдө алат, анан опыты бар, анан мисалы үчүн онлайнда канча алат, анан жандуу дагы бир жумада бир жолу же 2 жума бир жолу барып жолукканда канча зарплаталар примерно ала алат? Эң 0 дегенде, эң аз дегенде мына баштап атам деген биринчи айды вы можете договориться по 5000. Дальше уже 7-8 тысячтан минимально өйдө кетет да. Эгерде эгерде сиз бир жумада бир жолу 2 жолу барам десеңиз, то это уже свыше 10 тысяч. Если у вас опыт уже хороший, если вы хорошо пишете контент-план, делаете хорошие съемки, если как мобилограф катарда кетсеңиз, фотограф, мобилограф болот дегенде, это уже 20 000 тегеринде алсаңыздар болот. Анан жумушту кантип издеш керек? СММ адиси эң биринчи бул өзүнүн аккаунтун как минимум упаковка кылыш керек. Анан кандай жолдор бар дагы өзүнүн жумуш издегенге? Туугандарынан же директтен рассылка кылыш керекпи, же телеграмда бир каналдар барбы, же WhatsApp'тан статус кылып, сторис жазап, элдерге айтыш керекпи? Кандай жолдорду сиз кеңеш бере аласыз? Эң биринчиден окуп баштаган айымдарда как соответственно каражаты жок да, реклама бериш үчүн, фотосессия кылыш үчүн, но хотя бы минимально упаковкалап туруп можно сделать фотосессию дома или где-то там лайв фотосессию на улице, да, можно договориться. Если у вас iPhone, то айфонго тартып деле упаковкалап алсаңыздар болот, так многие эксперттер кылат. Потом как себя продать, это первое сарафанное радио, то есть статустарыңызга коесуңар, тааныштарга айтасыңар, группаларга рассылка кыласыз, твердый эксперттердин директоруна жазасыз, мен ушундай СММ адисимин, сизге ушундай сиздин баракчаңызда ушундай каталарды көрдүм, мен сизге аны оңдогону жардам берем, жана анан номериңизди калтырасыз же өзүңүз номерин сурайсыз, контактка чыгып, и дальше уже говорите свои условия и обсуждаете. Рахмат сизге, Алия. Жана акыркы сөз сизге, мындай өзгөчө сиз мына кайнене, кайната, кайнага 3 бала жолдошуңуз менен жашап, ушул сокулукта майылда эле бардыгына жетишип, ушунча мындай иштеп дагы анан бардыгына жетишесиз да, анан сизден кандайдыр бир мотивация, кеңеш, жөнөкөй эле бизге окшогон келиндерге үйдө отуруп ушу 3 бала менен да кантип жетишсе болот? Потому что мен билем, сиз жаңы баштап атканда балаңыз, кызыңыз, кичи кызыңыз эмчекте болчу, кайненеңиз, кайнатаңыз баарына күнүгө тамак жасайсыз, үй жыйнайсыз. Ошону айта кетсеңиз. Биринчиден, я, конечно, не каждый день готовлю, анткени кайненем түшүнөт, она у меня поддерживает, понятливая, и она может сама приготовить. То есть меня прям аябай напрягать этпейт, бирок бул кандайдыр болбосо деле, например, Кундуз айым сама себе дома хозяйка, да, то есть она может не приготовить и заказать, да. У нас такого нету. Вот мы на подхвате друг у друга, и
бири бирибизге түшүнүк менен относиться этебиз да. И если есть желание, все можно успеть. То есть сизде каалоо болсо баарына жетишесиздер да. Если у вас каалооңуз жок, мотивацияңыз жок болсо, тогда вы только можете не успеть. А если у вас есть желание, вы все успеете. Главное сбалансировать и свою жизнь, и свой тайм-менеджмент в течение дня. Спасибо. Спасибо.